Дарыболсун Төрөбаевка Акаев укол сайды. Жогорку кеңеште жана Конституциянын долбоорун референдумга алып чыгуу боюнча мыйзам каралууда. Жыйын учурунда бийликчил депутаттар менен оппозиция регламентин сактоо боюнча талаша кетти. Депутаттар Бакыт Төрөбаев, Өмүрбек Бакиров, Үмүталы Кыдыралиев, Мирлан Бакиров адатынча бийликтин долбоорун апендинин кызындай мактап, регламентти качан эле сактап жүрдүк эле дегенсишти. Депутат Жанар Акаевдин ар келген бийликке кошомат кыласыңар деген сөзүнө териккен Бакыт Төрөбаев трибунага чыгып Атамбаевдин баласысың деди эле Жанар Акаев сыныма чычаласаңыз дагы бир жолу дары болсун деп жайлады. Булак Тараза Кейж. Эл чындыкты билсин. Атамбаев бийликтеги эки доско ат койду. Абакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка депутаттар ат тезегин кургатпай кирип чыгууда. 2019-жылдын август айынан бери күн көрбөй УКМК абагында жаткан Атамбаев 47-колонияга күнү түшкөнүн айтышууда. Лакап ат коюу боюнча астына адам салбаган Атамбаев азыркыларды заправщиктер деп коет экен. Акаев Бакиевден коркпогон заправщиктерден коркконбу деп отурат дейт. Эске салсак, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев ишкерлигин канистр менен бензин сатып башташкан. Кийин май куюучу заправкаларды иштеткени белгилүү. Атамбаев учурдагы коомдук саясий абалдан жакшы кабардар. Президент Садыр Жапаровдун Атамбаев алып кеткен Кытай карызынан кутулбасак стратегиялык объекттерден айрылып калабыз деп коомчулуктун үрөйүн учуруусуна жооп кылып, Акпресс сайтына «Что мешает плохому танцору» деген тышкы карыздар боюнча кеңири макаласын жарыялады. Анда Алмазбек Атамбаевден четтен алынган кредиттер датка кемин түндүк түштүк жолу Бишкек ТЭЦ сыяктуу ири улуттук стратегиялык объекттерди курууга, Токтогул ат башы ГЭСин реконструкциялоого кеткенин, эгер алар салынбаса Кыргызстан энергетикалык көз карандылыкта калмактыгын айткан. Ошондой эле Атамбаев жогорудагы улуттук стратегиялык объекттерди салуу үчүн анын президенттик тушунда 2 миллиард долларга жакын карыз алынган менен Россия, Түркия, Германиянын астындагы 554 миллион доллар карызды кечиктиргенин жазган. Алмазбек Атамбаев ал ажоолук кылган 6 жыл ичинде 3,5 миллиард доллар грант келгенин, ошол эле Кытай 400 миллион доллар бекер жардам кылганын. Атамбаев учурунда түзүлгөн келишимдин негизинде Кытай грантынын эсебинен Бишкектин жолдору быйыл дагы оңдоло турганын айткан. Булак Тараза Кейжи. Кудайдын соту жараткандын каары бар өңдө. Эски жакшы бир мезгилдерде бийликтин идеалык жана саясий каршылаштары жок кылынган өнөктүк деген түшүнүк бар эле. 2008-жылдан баштап президент Курманбек Бакиевдин командасында жүргөн мыйзамдарды сактаган жарандарга куруу жала жабуу үчүн оппозиция каралуу өнөктүгүн чеберчилик менен пайдалана баштады. Адегенде оппозиция өздөрү мелжеген курмандыктардын идеологиялык көз караштарына күмөн саноону жаратты. Андан кийин оппозиция Бакиевдин иштеринин катачылыктарды жана кынтыктарды издей башташат. Эч кандай кемчилик таппай коюшканда ойдон чыгарууга киришишти. Бакиевди каралоо үчүн мамлекет башчысы жасады деген экономикалык кылмыштарды ойлоп таба башташты. Бул үчүн оппозицияга аныкталган топтогу адамдардын бийликке келиш үчүн массалык курмандыктарды уюштуруу жана тынч жарандарды курмандыкка чалуу боюнча мамлекеттик төңкөрүштөрдү жасоо боюнча чет элдик адистер көмөк көрсөттү. Финансылык жардамдан толугу менен көз каранды болгон жалпыга маалымдоо каражаттарын жардам аркылуу Кыргыз Республикасынын оппозициясы жугундуну Бакиевге гана эмес, анын жакындарына дагы бочкалап төктү. Чымындан пил жасаганды кыйын өздөштүргөн Фарид Ниязов кан эңсеген оппозициянын короосуна абдан ыңгайлуу болду. Кээде Фарид ушундай маалыматтарды ойлоп таап басып чыгарууга бергенде, көркөмдөп айтканда ал Тургай Каптагаевдин төбө чаштары тик турчу. Оппозиция Бакиевдер үчүн ар кандай кылмыштарды ойлоп таап, бул тескери маалыматты эл жута турганын түшүндүрсө болот. Буга түшүндүрмөнү ошол кездеги оппозициянын лидерлеринин бири Өмүрбек Текебаев казакстандык политтехнолог Марина Сабитова менен болгон аңгемелешүүсүндө бергенге аракет кылды. Оппозиция эмнени айтса, негизинен сабатсыз, маданиятсыз кыргыздар ошонун баарына ишене берерине мен кепилдик кылам. Эң башкысы биз кыргыздардын табигый маңыроолугун пайдаланышыбыз керек. Жакында аян канга боелот жана жарандардын канынын төгүлүшүн биз азыркы бийликке шылтап коебуз. Аңкоо кыргыздар бизге ишенишет, шек санабагыла. Цитатанын соңу. Качан гана бийликке ызаланган коррупционерлер кой терсин жамынган погончон карышкылар менен биригишип бийликке умтулганда эң эле оор айыптоолор далилденген фактылар сыяктуу угулуп турду. Оппозиция өзүн ишенимдүү жана нааданыраак алып жүрүүсү үчүн садагаларга март болгон чет элдик кожоюндар керек эле.
массалык түрдө ойлонбостон өлтүрүүгө барган жеке байыбыз үчүн ал тургай бүтүндөй аймактын жашоочуларынын өмүрүнөн жогору турган оппозиционерлердин кожоюндары дагы, кеңешчилери, консультанттары дагы табылды. Алардын айрымдары келишпес кыргыз оппозициясынын лидерлери менен байланышка өздөрү чыгышты жана ачык эле милдеттүү түрдө аткарыш керек болгон кеңештерди бере башташты. Сиздердин көңүлүңүздөрдө Текебаев Өмүрбек Черкешевичтин казакстандык политтехнолог Марина Сабитова менен 23 апрель 2009 жылдагы маегине аудио жазуусун жана сүйлөшүүсүн расшифровкасын келтиребиз. Бул кандайдыр бир жазуу эмес, ал көп жылдар бою социалдык тармактарда жана көптөгөн сайттарда тараган. Аны Google аркылуу азыр деле тапса болот. Бирок буга токтолбойлу, болгону бул жазуу жасалма эмес экендигин эске салабыз. Ал эми Текебаев өз мезгилинде жазуу прокурордун санкциясы жок мыйзамсыз жасалганы далилденген. Андыктан өз учурунда бул жазуу баарын тажаткандыктан бир топ жерин өткөрүп жиберип, Өмүрбек Текебаев аркылуу оппозицияга өз кызмат көрсөтүүлөрүн, сунуш кылган массалык башаламандыктарды уюштуруу жана жарандардын моюн сунбоо актыларын чечүү боюнча адистешкен казакстандык политтехнолог Марина Сабитова менен сүйлөшкөн учурун сунуш кылабыз. Анын Текебаев менен сүйлөшкөнүнө караганда Кыргызстанда жарандык согушту чечүү жеке байууга жол катары гана саналат. Ал Текебаевка жана оппозициянын башка лидерлерине байлыкка тез жетүүгө убада берген, алардын бийликке келишине кепилдик кылган. Бирок бул үчүн бейгүнөө жарандардын каны көбүрөөк төгүлүшү керек деген ойду таңуулаган. Текебаев жомоктогудай байуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө угуп, дароо макул болот. Жазуудан улам көрүнүп тургандай ошол кездеги оппозициянын лидерлери үчүн тынч жарандардын өмүрлөрү, алардын бийлик үчүн кандуу күрөшүндөгү жайылтылган өгүт насаат материалы. Жана буга далил катары Өмүрбек Текебаев: биз муну дагы талкуулаганбыз, ошондуктан сизге Атамбаев менен акылдашып туруп телефон чалам. Мүмкүн жакында эң эле тез убакытта сизге байланышабыз. Мен Сербиядан каршылык акциялар боюнча адистиктен өткөм, бирок бул экөөбүздүн ортобузда гана болсун. Сиз көпчүлүк Бакиевке каршы деп айтышыңыз керек. Муну Евроньюз көрсөтүшүнө жетишиңиз керек. Армения эсиңиздеби? Армян оппозициясы булак сыяктуу кеткен көчөнү тандап алышкан. Көчөнү бойлото баары тизилип, бир кызыл полотнону кармап турушкан. Ал жакта 10 миңге жакын адам тургандай сезилген. Тактап айтканда, силер рейдтерге Евроньюзга режим легитимсиз экендиги жөнүндө кадрларды беришиңер керек. Кантип экени маанилүү эмес. Бакиевди жөн эле кулата албайсыңар. Ал башка кыргыз саясатчыларынан айырмаланып, прагматик, мамлекетчил жана бир эле учурда өнөр жай ээси жана өндүрүшчү. Бирок күрөшүү үчүн күмөн саноо жасалышы керек. Силердин элиңердин басымдуу бөлүгү сабатсыз. Мына ушуну пайдаланыш кажет, дейт Сабитова. Бизге кереги жокторду жана бизге каршы активдүү чыккандарды жок кылабыз. Бул үчүн бизде ок атуучу куралдар, заточкалар бар, бычактар менен адамдар бар. Өлгөндөрдүн бардыгын президентке жана анын инси кесипкөй күч кызматкери Жаныш Бакиевке шылтайбыз деп чет элдик кожоюндардын биздин баатыр ишендирди. Марина Сабитова кезектеги жолу бул адамдардын башын маң кылыш үчүн пайдаланыш керек жана кандай гана болбосун бардыгына Бакиев күнөөлүү экендигин көрсөтүү керек. Буга акча табылат. Өмүрбек Черкешевич: жеке өзүңүз эч нерсе уттурбайсыз деп баса белгиледи. Цитатанын соңу. Биз сүйлөшүүлөрдүн аки-чүкүсүнө жана оппозиция лидерлеринин эл аралык канкор авантюристтер менен түзгөн пландарына чейин кеңири токтолбой эле коелу. Бул жазууларды соц тармактардан жеңил эле таап алса болот. Анткени менин кандуу күн 2010 жылдын 7 апрели оппозициянын автоматтар, пулеметтор, гранаметтор жана башка аткач куралдардын түрлөрү менен куралданган миңдеген тарапташтары чыккан күн келди. Алар Бишкекте тынчтык митингине чыгышып, бийликти басып алышты. Бийликте канкор авантюристтер Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Текебаев, Азимбек Бекназаров, Кеңешбек Дүйшөбаев, Темир Сариев, ошондой эле бул ичмерлер бактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн тизмесине ардактап киргизишкен. Алардын жан жөөкөрлөрү келишти. Ашынган үшүмшүктөрдүн тобу башында эле бийликке келүү үчүн жана мунун баарын президент Курманбек Бакиевке жана анын айланасындагыларга оодарууну пландаган адамзатка каршы кылмыш жасалды. Бирок ошол убакытта эч ким мамлекеттик куралдуу төңкөрүш болду деп тааныган жок. Тактап айтканда, курал жарак колдонуп, күч менен бийликти басып алуу аракети болду. Боордош өлкөлөрдүн бардыгы Россия Федерациясын карап, Путин эмне деп айтат деп күтүп турушту. Анан генерал башында турган 12 полковниги көзгө чалдыгып турса, Владимир Владимирович эмне деп айтат эле. Болжолдуу
Самарканд шаарынан форумга курал жарак жеткирген минивен дагы караны көрүнгөн. Владимир Владимирович Илбирс Ак Нун Агропромдун чатырларында жана Агропромго каршы жайгашкан имараттардын чатырларында 8 снайпер туткундалып жана кофе түстөгү бусик менен Атамбаев Текебаевчил кишилер тарабынан алынып келип жатса эмне дейт эле. Бекназаров бул жетишкендиги менен мактанууга шашылды. Ал 15 снайпер жөнүндө расмий маалымат берди. Роска өткөрүлүүчү административдик имараттардын жана ак үйгө жакын үйлөрдүн чатырларына алынган 12 снайпер жөнүндө кабарлады. Арасында жапалдаш бойлуу аял бар. Болгону 8 адамдан турган снайперлердин жайына коелу. Булар майда нерселер, анткени 7 апрелдеги кандуу окуялар 2010 жылдын 5 жана 6 апрель күндөрү Таласта жана Токмок шаарынын жакын жерлеринде башталган тынч жарандарды мерчемделген өлтүрүүлөрдүн уландысы болуп калды. Эске сала кетсек, оппозициянын 5 тарапташы, анын ичинде токмоктук белгилүү бандиттер кирген тарапташтары ак үйдү куралдуу басып алууга чейин Гималай эс алуу борборун басып алууга аракетинде күзөт кызматы менен атышууда набут болушкан. Анан кантип Таластагы Шерниязовдун мас тарапташтардын огунан каза тапкан 6 адамдын курман болгон барына белгилүү фактыны эстебей кое аласың. Анда эч нерседен шек санабаган таластыктар Иванов, Алексеевка айылын Талас шаары менен бириктирип турган Талас дайрасындагы көпүрө аркылуу өтүшкөн. Жарандар Таласка кырдаалды күйлөө үчүн келишкен Марс Шерниязовчулар тарабынан кемсинтүүлөргө дуушар болушкан. Көпүрөнүн ортосунда 2 топ жолугушкан. Сөздөн сөз чыгып айтышып кетишкен. Өз айылдаштарын тынчтууну каалаган кыз биринчи курмандыкка айланган. Мас Шерниязовчу эркектердин чырына кийлигишпе деп Макаров пистолеттин курогун мастык менен байкоосуздан басып алганы болушу мүмкүн. Жергиликтүү тургундар аялды коргоп калууну каалашкан, бирок биринин артынан экинчиси көпүрөнүн ортосунда өлүп сулай беришкен. Качан Шерниязов бул жөнүндө билгенде ал күтүлбөгөн жерден микроинсульт алган. Муну оппозиция бийликтин оппозициялык депутатка карата кысым көрсөтүүсүнүн жыйынтыгы катары көрсөткөн. Кемин районунда 11 адамдын жакындан атылып, учтуу казыктар менен сайылгандыгы тууралуу кыргызстандыктар жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу кийинчерээк билишти. Бул жөнүндө Дүйшөбаевка дароо билдиришкенде ал канааттануу менен башын ийкеп, астындагы булоолонуп турган аштан алып жегенин уланткан. Киши өлтүргүчтөр жана киши өлтүрүүнүн уюштуруучуларын эл билет. Күнөөлүүлөр мыйзамдын чегинде эмдегиче жооп алышы элек. Ошентсе дагы Кудай кан ичкичтерди өзүнө чакыра баштады көрүнөт. Балким бул дал келүү чыгар. Бирок күтпөгөн жерден ата мекенчи Эркин Алымбековдун жүрөгү токтоп калды. Ал өлүм алдында айыбын мойнуна алганмыш. Өзүн шер деп атап алган депутат оор инфаркттан дүйнө салды. Арине, кеп азыр бул жөнүндө эмес. Өздөрүнүн элге каршы ачыктан ачык кылмыш иштерин жашыруу үчүн убактылуу өкмөткө чыңалуунун жаңы очогу керек болчу. Аны өлкөнүн түштүгүндө уюштуруу мүмкүн эле. Убактылуу өкмөт мүчөлөрү Кадыржан Батыров башында турган өзбек диаспорасын радикалдуу маанайдагы жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү башташты. Кадыржан Батыровдун радио жана телекөрсөтүү аркылуу көп сандаган билдирүүлөрү жана чыгып сүйлөгөн сөздөрүнө караганда убактылуу өкмөт мүчөлөрү ага түштүктүн губернатору кызматын жана түштүккө автономия берүүнү убада кылышкан. Башкаларга министрлик портфелдер убада кылынган жана кагылышуу Сампа пахта тазалоочу жеке фабрикасын жанында башталган. Кыргыздар тараптан өтүп бараткандарды жана ары бери өткөндөрдү кыра башташкан. Видео роликтерге караганда курмандыктардын баштарын кесишкен жана алардын денелерин өрттөшкөн. Кагылышуу бир нече күнгө уланган. Курмандыктар эки тараптан тең болгон. Убактылуу өкмөт мүчөлөрү улут аралык кагылышууну ачык эле козутушкан. Алар бийликке жалаа жаап, кыргыз калкын жек көрүү менен сындашкан. Бирок эл көп өтпөй шылуундардын эки тарапты тең жеке максаттарына пайдаланышканын түшүнүштү. Адамдар куралдарын таштады, бирок убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн элдин көйгөйү менен иши болгон жок. Алар өзбек лидерлери менен биргеликте гуманитардык жардамды бөлүштүрүү менен алек болушту. Убактылуу өкмөт мүчөлөрү өздөрүнүн финансылык байгерчилигин бекемдешти жана чет өлкөлөрдөн элиталык кыймылсыз мүлүктү сатып алууларын улантышты. Бардык жерде өлүм, ый, онтоо, аза күтүү жана сөөк коюу тажыялары. Түштүктө миңдеген аялдар кара жамынышты. Ал эми бийлик бул күндөрү Текебаевдик конституцияны кабыл алуу боюнча референдумду өткөрүүгө даярдык көрүп баштады. Убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Өткөөлчүгө баары бир болчу. Шамил Атахановдун билдирүүсүнө караганда, Роза Отунбаева жакындан өлтүрүү аткыла, стрелять надо поражение деп буйрук кылган жана патрондорду аябагыла деп буйрук берген. Ал өзү бул убакта өзбек айылдарына барып, өзбек балдардын тизесине отургузуп алып, көздөрүн жашылдантып ыйлап, Кыргыз Республикасынын бийлигин өзбек калкына карата геноцид кылды деп ыйлап аткан. Убактылуу өкмөт түштүк окуялар боюнча иликтөөлөрүн жүргүзө баштады. Убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө тергөөнүн бардык документтери жеткиликтүү болгон. Андыктан киши өлтүргүчтөргө жана мародёрлорго керек болгудай кылып, эксперттердин корутундуларын оңдоп же оңой олтоң эле алмаштырып салып алышмак.
2010 жылдын июнь айында болуп өткөн өлкөнүн түштүгүндөгү окуянын уюштуруучусу катары өзбек диаспорасынын лидери Кадыржан Батыровду аташты. Ал Кыргызстанда түштүктөгү массалык башаламандыктарды уюштуруу жана сепаратизмге айыпталып сырттан соттолду. Батыров Швециядан саясий качкын катары макам алды. Ал эми анын шериктери Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Текебаев, Азимбек Бекназаров, Кеңешбек Дүйшөбаев, Темир Сариев, ошондой эле алардын жан жөөкөрлөрү Кыргыз Республикасынын жаңы өкмөтүнүн акчаларды жана мамлекеттик кызматтарды ээлешти. 2019 жылдын 4-декабрында Одессада өзбек диаспорасынын лидери Кадыржан Батыров каза тапты. Айтмакчы, Батыров менен бирге Кадыржан Батыров сыяктуу кандуу окуялардын биринчи күнүнөн тартып эле убактылуу өкмөттүн жана жеке Роза Отунбаеванын буйруктарын аткардык деген өзбек коомчулугунун бир нече өкүлү узак мөөнөттүү камакка, өмүр бою абакка өкүм кылынган. Калай Калпанын, Бакы Молдонун жана Жусуп Бакиевдин Тейит айылындагы үйлөрү кандай өрттөлүп тонолгонун эсиңиздердеби? Калай Калпа Курманбек Бакиевдин бабасы Андижан обла архивинде жана Маргалаң шаарындагы Ислам архивинде ал жөнүндө маалыматтар жетишээрлик эле көп. Калай Калпа Калай Калпанын Фергана өрөөнүндөгү ошол мезгилдеги белгилүү жана кадыр барктуу ислам аалымдарынын бири. Калай Калпа жөнүндө түштүк боюнча кыргыз санжыраларында маалымат арбын. Айтмакчы, Фергана өрөөнүндөгү көптөгөн окумуштуу аалымдарды эскерип турган анын үйүн Асылбек Текебаев баштаган Кадыровдун тобу өрттөшкөн. 2010-жылдын 7-апрелинде Тейит айылында Курманбек Салиевичтин атасы Бакы Молдонун үйлөрү тонолгон. Улуу ата икендик согуштун ардагери, согуштук бир нече ордендердин жана медалдардын кавалери Адувасит Бакиевдин үйү өрттөлгөн. Асылбек жана анын досу баштаган мародерлор 2-даражадагы ата мекендик согуш орденине түкүрүп тебелегенге диттери барган. За боевую доблесть медалын шүнчүк ата мекенчилердин бири баткакка тебеленген. Коомдук жана мамлекеттик ишмери маркум Жусупбек Бакиевдин үйү тонолгон жана өрттөлгөн. Белгилей кетсек, ата мекенчилер кийим-кечектерин өйдө алып кетишкен. Убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн бири расмий жолугушууга Бакиевдин галстугун тагынып барганда таанышкан. Галстук жөнүндө кеп кылбай эле коелу. СДБК фракциясынын жогорку кеңешинин депутаты, Ош базарындагы экс-тачкист Мээрбек Мискенбаев президенттин ич кийимин кийип жүргөнүн айтып мактанып жүрөт деген шылдың кеп бар. Айтмакчы, ошол убакта жалпыга маалымдоо каражаттарда Текебаевдин иниси Асылбек Тейит айылындагы Бакиевдердин бирөөсүнүн короосунда Алабай породасындагы итин алып кеткенин айтып жүрүшөт. Кийин Асылбек өлгөнгө чейин ит чынжырынан бошонуп, мурдагы кожоюнга кеткенин дагы айтышат. Аны Бакиевдердин үйүнүн короосундагы күйүп бүткөн оокаттардын арасынан көрүшкөн. Адамдар итке тамак берүүгө аракет кылышкан, бирок ал эч нерсе деген эмес. Ит дарбазаны карап, ал жактан Бакиевдердин кимди бирөөсү чыгат деп күткөн эмес. Акыры түңүлдү көрүнөт, ит дээрлик бир ай күттү деп айтышты. Ал тургай анын ыйлаганын көрдүк деп айылдыктар эмдигиче кеп кылышат. Андан кийин арыктаган жана жүдөгөн бойдон жок болуп кетти. Ооба, өтө кайгылуу окуя. Акыркы убактарда мен убактылуу өкмөт мүчөлөрү жана алардын жакындары чын эле Кудай алдында жооп бере башташты көрүнөт деп ойлоп калдым. Келгиле карап көрөлү. Биринчи, Асылбек Текебаев күтпөгөн жерден оор инфаркттан каза болду. Ага чейин кыска мөөнөттүү инфаркт алдындагы абалда болгон. Аны Тейит айылындагы үйлөргө өрт койдурган деп аташкан. Экинчи, Кадыржан Батыров оор инфаркттан каза болгонун билебиз. Аны Тейит айылындагы үйлөрдү өрттөөгө демилгечи жана демөөрчүсү деп аташкан. Анын абийиринде убактылуу өкмөттүн экспертинин пикиринде 500дөн ашык курмандыктары бар. Кандай кылган күндө да ал убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн шериги эле. Үчүнчү, Маматов Болотбек, положенец Кайманаты Боке, Кудайдан жөө качкан башкесер. Жалал-Абад шаарынын Асылбектин досу, Тейит айылында жана Жалал-Абад шаарында каракчылык жана өрт коюуларга катышкан. Күн бою кыймылда жүргөн. Түнкүсүн спорт залдан кийин үйүнө келген, тамактанган, уктоого жаткан жана ошол бойдон ойгонгон эмес. Төртүнчү, Эрмек Мурзабеков, Боке группировкасынын кылмыштуу элементи. Бакиевдердин үйүнүн чатырынын Кыргыз Республикасынын желегин тебелеп түкүрүнгөн, андан кийин аны өрттөп жиберген. Бакиевдердин үй мүлкүн карактаган жана тачкалап ташып кеткен. Кыскасы, мародер. Анын акыркы сөзү Аллах мени кечирсин деген сөз болгон эмес. Бешинчи, Таш чайнар. Таластан 6-апрелде Таласта Кангантиевди уртокмокко алган, анын генералдын капталына бычак такаганын биз көп сандаган видеолордон көргөнбүз. Ал азыр оорулуу майып жана соц тармактар аркылуу жардам сурап жүрөт. Атына ылайык таш чайнап калса керек. Эгер Алла Таала керектесе 2010-жылдын апрелинде өздөрүнүн суук жүздөрүн көрсөткөн мародерлор менен каракчыларды кечирип жана жардам берсе, мен эч кандай каршылыгым жок. Жана бул тизмени уланта берсек болот, бирок тизмелөөнү токтотуп кимдин кезеги келди деген суроону бермекчибиз. Кезекте ким? Өмүрбек Текебаев, Бектур Асанов, Райкан Төлөгөнов, Туратбек Мадылбеков, Абдулла Юсупов. Кудай бул адамдардын баарына ден соолук, узун өмүр берсин. Бирок кыргыздыкы 40 жылда дегени чын окшойт.
окшойт. Айтмакчы, Атамбаев өзүнүн биринчи жазасынын бөлүгүн айрым мародерлор жана рейдерлер өз мөөнөттөрүнүн бир бөлүгүн өтөшкөндүгүн эске алуу менен мурдагы убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө кайрылгым келет. Келгиле, силердин розаны күтөлү. Кайрадан темага кайтсак, үстүбүздөгү жылдын апрелинде Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине 2010 жылдагы июнь окуялары боюнча буга чейин эл аралык мамлекеттик жана депутаттык комиссиялар тарабынан иликтенген материалдарды кайрадан иликтеп чыгууга тапшырма берди. Жаңы иликтөөгө өткөрүүчү Роза Отунбаева менен генерал фельдфебель Исмаил Исаков каршы чыгышты. Себеби алардын колдорунда бейкүнүү жарандардын жүздөгөн литр кандары бар. Президент Садыр Жапаров УКМКга мамлекеттик органдар тарабынан кабыл алынган бардык чечимдер жөнүндө толук маалымат берүүнү, ошондой эле мыйзамдуулукту жана объективдүүлүктү сактоо менен тиешелүү чечимдерди кабыл алууну тапшырды. Андыктан чечимдерди кабыл алууну тапшырды. Булак Кадам Медиа.